Gülbara Satıgul'una mına noyabr ayından başlap Kırgız Respublikasında bayağı öspürüm kızlardı adamın papilloma virusuna karşı emdөө baştaldı jarayanı. Aydes katар айтсаңыз, буга эмне себеп болду ушул вакцина кыздарга вакцина берүүгө? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү көрүүчүлөр. Биринчиден баарыңыздарга ошо ыраазычылык билгизем. Биз ушул маалымат уюмдары аркылуу биз ошо элибизге так жана туура маалыматты таркатканга мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Эми айта кетсем, сиздин сурооңузга, бул эми бир эле күндө чечилген маселе эмес. Айтып кетүү нерсе, бул вакцина 2006 жылы эле иштелип чыгып, 270 миллион доза колдонулду бүт өлкөлөрдө. 112 өлкө өзүнүн ушу биздикиндей эмдөө календарына киргизип, ушундай кыздарын эмдөгөнгө үлгүрдү. Анын ичинен 38 өлкө ошо Европа өлкөлөрүндө, биз да страны европейского региона деп анын мүчөсү болобуз. Ошо өлкөлөрдө киргизишти. Биздин эми кошуна өлкөлөрүбүз бул Өзбекстан, Казакстан, ошо эмдөөлөрүн жүргүзүп, азыркы күндө дагы бир 90%-дан ашып калышты да. Биз 2018 жылы чоң министрликтин тапшырмасы менен бир гана биздин борбор эмес, башка дагы башка мекемелер, башка специалисттер, булар биздин онкологдор, гинекологдор, эпидемиолог, иммунологдор ушул маселени көтөрүп чыгышканда, анткени статистикага караганда ошо жылдары негизи эле бул оору экинчи орунда, онкология ооруларынын ичинде экинчи орунду баягы камтып келген көп жылдар бою. Ошондо биздин коллегаларыбыз бул дагы жылдан жылга сайын коркунучту жаратат. Биз ушу 600дөн ашык аялдарыбыз ооруп, анын бир 50% баягы өлүм учурап атат деген ушундай маалымат болгон. Биз ошондо ошо жумуштоп чоң анализ жүргүзгөн. Ал анализдин негизинде биз өзүбүздүн улуттук эмдөө боюнча комитетибиз бар. Ошол улуттук эмдөө комитетине сунуштама киргизгенбиз. Эгерде башка өлкөлөрдө ушул адамдын папилломасына каршы вакцина колдоно алатса, биздин өлкөдө дагы мүмкүнчүлүк болсун, ушуну карап бергиле, өзүңүздөр талдап, бүт жана доказательный медицина деп коет, ошонун негизинде бизге сунуштама бергиле деп. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун техникалык жардамы менен болгон. Бизге Армения өлкөсүнөн баягы коллегаларыбыз келип кеткен, ошолорда кандай башташкан, эмненин негизинде деп чоң талкуулар болгон. Бир гана эмес, бир нече талкуулар болгон, бул биздин министрликтин буйругу менен. Ошону менен биз 2018 жылдын бир июнь айындарында ошо сунуштаманы алганбыз. Андан кийин биз буйрукту иштеп чыгып, ошо биздин 2019 жылы эле 11 жаш кыздарыбызды ошо эмдейли деп киргизгенбиз да улуттук календарыбызга. Билесиздер, улуттук календарыбызда биздин өкмөттүн буйругу, распоряжение, постановлениясы менен бекитилет да. Андан тышкары биз эмне үчүн бул ошо 11 жашка токтолдук? Анткени бул глобалдык түрдө башка өлкөлөр ошо глобалдык стратегия деп коет. Ошонун эң биринчи сунуштамасы бул биринчи первичная профилактика, вторичная профилактика, третичная профилактика деп коет. Ошондо бүт өлкөлөргө 9 жаштан жана 15 жашка чейин сунушталган. Ошон үчүн биз бир 11 жашка токтолгонбуз. Анткени биз өзүбүздүн баягы жарандарыбыздын менталитети, өзүбүздүн бир кандай бир кыздарыбыздын өсүшү да, өзүнүн дагы бир ошо поведенческий фактор деп коет. Ошол баягы формироваться этип атканда баягы таза кыздарыбыз ошол 9 жаштан бир 11 жашка чейин камтып алалы деп биз ошо 11 жашка токтогонбуз. Вакцинабыз ошо биз өлкө берген сунуштамабыз глобалдык альянс, эмдөө боюнча альянска кетирилген. Бир жылдын ичинде каралды. Бир жылдын ичинде каралып, анан биздин сунуштамабыз бекилип, 19 жылы ошо жана календарга киргиздик да.
Анан эми бул жерде бир гана кечиресиз, мындай суроо да айтпадыңыз, бул дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө кабыл алынып, баягы уже жүргүзүлүп атат деп, жана өткөндө да ушул маалымат кетип, бирок коомчулукта суроо болуп атат да, кайсы өлкөлөрдүн мисалы муну алып атат. Чын эле баягы өнүккөн өлкөлөр алып атабы же жанагы үчүнчү даражадагы мындай же үчүнчү сорттогу же болбосо мындай начар өнүккөн өлкөлөргө гана сунуш кылып атабы деди. Эгер маалымат болсо бөлүшүп койбойсузбу, кайсы өлкөлөр алып атат? Бул эми кошуна өлкөлөрдү айтсак, бул ушу Өзбекстан, Казакстан баштаган, бирок тилекке каршы Казакстан убактылуу токтоткон. Муну да айтып кетишибиз керек, анткени ал жерде жанагы эмдөөдөн кийин дагы бир кичине учурлар, эмдөөдөн кийинки жанагындай реакциялар болгон, боло турган нерселер да. Эми бул психоэмоциональный стрессовый состояние болгон ушу кыздардын арасында. Бул эми Австрия, Бельгия, Англия, ушу бүт европалык өлкөлөрдө да көбүнчө. Биз мисалы мына Корея, Америка, Эмират, Турция, Россия булар алганбы? Буларда барбы? Алган. Булардын баары алган, ушунун баары 112 өлкө. Эми мен азыр бүт баягы аттарын атап атам, ошо биз баягы айтып аткан көбүнчө ошондой өнүккөн өлкөлөр да. Анан биз келе алып эле Кыргызстан баягы өнүгүп аткан өлкө, анан ошолорго опыт жасап атат деп туура эмес маалымат болуп атпайбы? Андай маалымат бул терс маалымат. Анткени ушул өлкөлөрдүн арасында биз ушул рак оорусу менен, ошо жана жатын моюнчасынын оорусу менен биз биринчи орундарда турабыз. Статистика боюнча, өлүм учуру боюнча дагы, баягы катталганы боюнча дагы биз астыларда турабыз да. Республика боюнча экинчи орунда деп атабыз да. Анан ошон үчүн биз азыр ушул стратегияны иштеп чыгып, календарыбызга киргизип, жана аныкталган сунуштаманы алгандан кийин биз бул вакцинаны негизи өзүбүздүн эле улуттук программа менен 22-жылга эме кылганбыз да, пландаштырганбыз. Анткени элдер айтып атпайбы, көчө эле баштап коюшту, мындай аз эле арада чечим, саламаттык сактоо министрлиги чечим кабыл деп. Андай болгон жок, бул 4 жылдык эмгек деп ойлойм. Анан биз башка ушу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ушу 4 жылдын ичинде болсо да жаңы аныкталган анализдер менен жана доказательный база менен биз ушуну улам-улам аныктап аттык да. Улам-улам биздин жумушчу топ иштеп, дайындыктарды көрүп, бул бир күндө эле жасалган нерсе эмес. Биз ушу ноябрь айына, ишенсеңиздер, 1 жылдан бери дайындандык. Анткени эң биринчи бул стратегияны иштеп чыгуу, эмдөө боюнча, андан кийин алгоритмдерибиз болуш керек, буйруктарыбыз болуш керек. Анан окутуу процесси болуш керек. Анткени биз деген медициналык кызматкерге айтпайбыз да, барып эле жасай калгыла деп. Бул министрлик менен, мына биздин саламаттык сактоо министрлиги эмес, министерство, билим берүү министерствосу менен да иштеп атабыз. Жергиликтүү бийликтер дагы бизге жардам берип атат. Маалымат, маданият министрлиги дагы азыр ушу өкмөттүн баягы поручение деп коткон, ошонун негизинде дагы азыр иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизи бул биздин иммунопрофилактика 2020-22 жылдын баягы программабызга өкмөт менен бекитилген да. Анан ошо чогуу чаран иштер жасап, азыр биз 2000 кечери медициналык кызматкерлерибизди окутуп, дайындап, анан бул эми эмне үчүн азыр ошо биздин мектептерде жасалып атат, мектептерге жасалбаш керек болчу, медициналык мекемелерде жасалыш керек болчу деп дагы айтып атат. Анткени биз 20 жылдан бери мектеп жана эмдөөсү 20 жылдан бери эле биз 11 жаш, 16 жаштагы жакшынакай жана призывной возрастта эркек балдарыбызды көбүнчө жанагы кептөрү селейме оорусуна каршы ошо АДСМ вакцинабыз деп коебуз, пландуу түрдө эле жакшынакай бул иш чаранды жасап келгенбиз. Анткени бул билим берүү законунда да, биздин дагы законубузда, биздин дагы буйруктарда бул мектептерде ушундай эмдөө жүргүзүлгөнү тетиги Советтер Союзунан бери эле келаткан иш чарада.
Анан канча компанияларды ушу мектептерде жүргүздүк. Анткени балдарыбыз мектептерде болуп атса, биз аларды окуу процессинен үзүп же болбосо бир жолтоо болуп окуу процессине ошо биздин мекемелерге алып барып, аларды класс кылып алып барып канча кыйынчылык, канча ресурстар кетет. Ошон үчүн биз мекемелер ар бир биздин мектептерибизде жакшынакай өзүбүздүн кабинеттерибиз бар. Өзүбүздүн дайынданган медициналык кызматкерлерибиз бар. Кээ бир жерде шарттар болсо, алар штатта бар. Ошон үчүн чогуу чарам биз ошо интеграция деп коет, ушул эле мектептердин баягы тиги программаларына жанагы маалымат таратуу боюнча дагы чоң иштерди жасадык. Анткени медициналык кызматкер жетишпейт, алар маалыматты биринчи мугалимдерге берет, баягы элдерге таратат, бирок жана ар бир ата эне менен иштегенге да мүмкүнчүлүгүбүз жок, убакыт да жок да. Ошон үчүн ата энелерге биз класс жетекчилерге, анткени класс жетекчилерди бул экинчи ата энесиндей көрөт, ар бир үй бүлө, ар бир окуучу. Ошон үчүн бул эң биринчи биздин өлкөнүн жетишкендиги ушу 20 жылдан бери бул билим берүү министрлик менен чогуу иш чараны алып барууда. Анткени балдарыбызды мектепке барарда дагы биз эмдөөдөн өткөрөбүз. Кызылча, кызамык, ошол эле кептөрү, коркунучтуу ооруларга 11 жашында, 16 жашында. Эми буну жылда биз ушу календарга киргизгенден кийин ушу иш чараны жасай беребиз. Анан мага да суроолор болду да, эмне үчүн баннерлер жок, эмне үчүн бир реклама жок, эмне үчүн муну мындай бир широкомасштабный компания кылбайсыңар дейт. Бул компания эмес, бул кадимкидей эле пландуу түрдө планга кирген, календар, эмдөө календарына кирген, биздин эле өзүнүн күнүмдүк баягы план жасай турган өзүбүздүн медициналык кызматкерлердин милдети да. Кечиресиз, мына ошол жерде дагы бир мындай маалыматтык боштукта бир терс мындай негативдүү дейбизби пикирлер пайда болуп атат да. Мындай элементарный жөнүн айтсак, бул ракка каршы эмдөө деп айтып атышат. Ушуну түшүндүрө кетсеңиз да, бул ракка каршы эмдөөбү же ракка алып келүүчү вируска каршы эмдөөбү? Көп жерде журналисттер да жазып атат, мисалы социалдык тилдерде ракка каршы эмдөө алгыла деп. Эми бул ар бир мунун 200-дөн 400-гө чейин көп штамм деп коебуз да. Эми ар бир вирустун өзүнүн штаммы, ар кандай коркунучтуу ооруларды баягы алып келген да. Ар бир вакцина ошо штаммга карата иштелип чыгат да. Азыр 3 түр вакцина жөнүндө айтып атабыз. Ушу адамдын папилломасына каршы вакциналардын 3 түрү бар да. Азыр ушу жанагы 4 валенттүү Гардасил деген вакцинабызды биз сунуштап атабыз. Анда дагы жанагы штаммдар бар. 16-18 штамм ушул ракты козгой турган, ракка алып келе турган коркунучтуу вируска каршы да. Бул изделденип, клиникалык баягы изилдөөдөн өтүп, ушул таасир тиет деген аныктоо бар. Ошон үчүн биз ушул вакциналардын ичинде ошо штаммдар бар. Демек, бул ракты жеңүүчү, ракты өлтүрүүчү эмес, ракка алып келүүчү жолду. Да, бул деген биз айтып атпайбызбы, глобалдык стратегия бүт өлкөлөргө, бүт биздин медициналык чөйрөлөгө сунуштама берилгенде айтып атам, дагы кайталап кетем, первичный профилактика, баштапкы профилактика, экинчи баштапкы профилактикасы, жана үчүнчү деп атпайбызбы. Ошондо ушул кыздарыбызды эгерде биз ушул оору менен оорубасын, өлүм учурга келбесин десек, биз 9 жашынан 15 жашына чейин эмдеп алгыла. Бул эмде эң биринчи баштапкы профилактика деп атат. Андан кийин эми жалпак тил менен айтканда кеч болуп калат. Эмне үчүн азыр бизге көп кайрылар болуп атат. Менин кызым 17 жашта, 18 жашта, 20 жашта, өзүм 30тамын, менин апам каза болду эле, эжекем каза болду деген ушундай бир ар бир кишинин тагдырында угуп атабыз. Биз анткени горячий линияны да түзгөнбүз башында эле, ушу 2 айдан бери, 3 айдан бери ар бир кишинин көкөйүн эмне үчүн силер өлкө даже буга ушундай каражат тапкан жок, башка жарандарыбыз калып калабы деген да нерсе болуп атат. Биз ошон үчүн өлкөбүздө ушуга биз обоснование бергенден кийин 11 жашта ар бир жылы жасайлы. Бирок биздики 13, 12, 14 коркунучтуу жашыбыз калат экен да. Ошого да каражат табалы деп мына республикалык бюджеттен одномоментно ушу кыздарыбызды да камтып алабыз да. Биз 15 жашка чейин уже баягы кичине ушу кыздарыбызды сактап калдык деп баягы бир кепилдигибиз бар. Андан кийин ушу кыздарыбыз 26, 25, 30 жашка чыкканда азыр скрининг деп коет, эми ошону аныктап көбүнчө эле жана
кайрылганда биздин айымдарыбыз кеч бир кандай бир стадияга жетип калганда өкүнүчтүү 3-чү 4-чү деп стадияга жетип калганда болуп атпайбы. А скрининг деген азыр бир гана Чүй областында болуп атат. Ага да көп каражат керек. Азыр биздин системалык скринингке дагы мындай дайын эмес да, бул көп каражат баягы талап кылынат. Ошон үчүн биз ушул кыздарыбызды жакшынакай мына бир ошо бала төрөй турган учуру келип, турмушка чыга турган учурда ага жер Кудай буйрса өлкөбүз өнүгүп, ошо скринингде болуп кандай программалар иштеп атат. Бир гана биздин эмдөө стратегиясы эмес, онкология менен оорулар менен каршы күрөш боюнча стратегия да ошого келатат да. Анан ошондо биз жакшынакай ошо скрининг кылып, ошо кыздарыбызды ооруганын, оорубаганын, ушул вакцинанын кандай бир таасири тийгенин биз аныктап алабыз. Эгерде тилекке каршы айымдарыбыз ооруп калса, ар бир кандай бир жашта, бирок аны эрте аныктап, эрте дарылаганга. Анан бир маселени айтып, бир мындай бир ушул убакыт менен, учур менен сиздер менен бир бөлүшкүм келет. Мен өзүмдүн жеке практикамда биз дагы мындай жаш адис болуп келгенбиз 2000-жылы. 2000-жылы ушул вакцина ушундай холодильникте сакталат экен, ушундай эмдөө программасы бар экен, ушундай календар бар экен деп ошо календарды жаттаган күндөрүбүз да болгондо, ошондо бизге баягы насаат берген өзүбүздүн бир наставниктерибиз, биздин руководительдерибиз, ал кишилер азыр пенсияда. Ошондо бир нерсени айтты эле: азыр мына бутуңарга тийбей вирустук гепатитке Б чоң кампания өтүп атат деп, биз анда да чоң кампания өткөргөнбүз да, жана 25 жаштагы детородный возраст айымдарыбызды эмдеп алганбыз ошо гепатитке Бга каршы. Кызамыкка каршы эмдегенбиз да, кызамык, кызылчага. А балдарыбызды 2001-жылдан баштап ушу эмдөө программасына кирип гепатит Бга каршы эмдеп баштаганбыз. Анан ошондо бир отуруп, ушундай бир чоң жыйында, ошондо бир урматтуу биздин бир агайыбыз айтты эле: кийин бир 12-15 жылда биз ага жетебизби, жетпейбизби? Силер ушундай башыңарды көтөрүп, ушу гепатит балдардын арасында жоюлганда серологический исследование на HBS антиген ошондой болгондо, силер ушу 14-15-20 жашка чейин калктын арасында ушу балдарыбыз чоңоюп, ошого чейин ушу иммунитет, коллективный иммунитет болуп оорубаганда, ошондо башыңарды өйдө көтөрүп турасыңар деген да. Мен ошого өзүм кабылдым да. Анткени быйыл биздин ошо Европалык регион биздин 3,5 миң 3-класстагы балдарыбыздын ошо серологический исследование деп коет, на HBS антиген, антителага, антигенге ошого изилдөө жүргүздү. Ошондо биз азыр элиминацияга бара турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. 0,05 эле пайыз ошо жыйынтыгы чыгып, ошо Кыргызстанды дагы ошо мына сиздер башка өлкөлөрдөн ушундай жыйынтык алдыңар, значит силер программный ошибка болгон эмес, вакциналарыңар качественный болгон, стратегия жакшы турган, программалар жакшы иштеген деген ушундай жеттик да. Анан биз ушу азыр айтып, мен ушул жерде айтып атам, ал учурда пенсионер болуп калабызбы же болбосо кандай болуп калат, бирок ошондо дагы мына азыр менде бүт ушу центримде бүт жаш адистер иштеп атат. Жаш адистерди тарбиялап атабыз, дайындап атабыз кийинки ушу биздин баягы программабызды алып кеткенге. Мен да ойлойм, ушу биздин жаш адистерибизде ушундай жүгүрдүк элек, ушинтип окуу процессине же болбосо ушундай маалымат тараттык элек же иштедик элек, салым коштук элек деп ушундай өздөрү да мындай башын бийик көтөрүп отурат деп ойлойм. Анан эми ошо канча доза азыр бизде вакцина бар, канча алынды мына башталгандан бери бул эми? Анан жылдын мисалы быйыл ошол азыр негизинен 11 жаштагы эле кыздарга да Кыргызстан боюнча канча ошо 11 жаштагы кыз бар экен, эми сиздердин эсеп боюнча ошонун канча бөлүгү алат? Канчасы мисалы баштаткандар болот эми? Эми азыр эми статистика менен эле бөлүнүп кете элек, бөлүп, анткени биз күндө статистиканы бул эми өзүбүздүн отчеттук өзүбүздүн учетубуз бар. Анткени мен айтып атпаймынбы, ар бир вакцинага биз да жооп беребиз. Бул республикалык бюджеттен келип атат, донорлук болобу, ошо биздин центр ошого бүт жоопту да. Ошо вакцина өлкөгө түшүп келгенден кийин каяка жетип, кандай баягы сарпталганы боюнча биз бул баягы аябай учетту көзөмөлгө алабыз. Азыр биздин статистика боюнча 240 миң кызыбыз ушул эмдөөдөн өтүш керек. Анын ичинде бүт жана биз айткан когорта бар да, 11 жаш быйылкыбыз, 12, 13 жана 14 жашыбыз. Анан биз эми ар бир нерсенин баягы аракет
берекети болот деген жакшы сөз бар эмеспи? Мен ар бир ушул учур менен пайдаланып өзүмдүн коллегаларымга тазим кылам да. Ошо биздин мугалимдерибизге, билим берүү министрлигине, жергиликтүү бийликтерге көзөмөлгө алып, жардам берип, колубузга бут болду, мындай кандай десем, ушундай чоң жардамын берди. Ушул вакцинага каршы кандай негативдүү мындай пикирлер айтылып атат? Баягы басымдуу көрүлүү. Деде кандай эмелерге таянып? Көбүнчө эле басымдуу биз ошо мониторингде кылып атабыз да. Бизге республикалык ден соолук чыңдоо борборун билесиздер, алар бизге дагы ошо эң биринчилерден болуп жардам берип, мониторинг коңгуроо кагат, как специалист ушундай маалыматтар келип атат, ошого жооп бергиле. Эң биринчи эле бул маалымат жана эң биринчи бербейсизби, кандай чечим кабыл алынды эле, бүгүн эле чечим кабыл алган жокпузбу дегендей эле көп эле ошо күмөн саноо көчө эле чечимди кабыл алып алышып, анан ишти башташты деп баягы кичине биз жасаган аракетти көрбөй атышат да. Май айынан бери ушул маалыматтан түшпөй, брифингден брифингке канча баягы телевиденияга чыгып атабыз, радиого чыгып атабыз. Эми биз элибизден айланайын, биз ар бир нерсени кабыл алышыбыз керек. Мен ыраазычылык билгизем бир чет ошо биздин ата-энелерге. Анткени ата-эне бул деген өзүнүн үй бүлөсүнө, баласына, ошо эне даже суроо берип атса, күмөн санап атса, бул туура иш. Жакшы маалымат алып, билип туруп, анткени ар бир үй бүлө өзүнүн балдарына да, ал өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн баласы деген. Ошон үчүн ошо биз дагы маалыматты күчөтүп атабыз да, ошондой күмөн санаган. Экинчиси, бул тукумсуз калып келет, дагы эле Кыргызстанга опыт жасалып атат. Эмне үчүн донорлук жардам болуп атат, эмне үчүн республика бюджетте акча жок болуп атса, ушундай кереги жок вакцинага каражаттарды сарптап атат деген дагы ушундай маалымат болуп атат. Буга жооп биздин пландык эмдөө, эми бул улуттук коопсуздук, бул биздин бир гана саламаттык сактоо министрлиги менен буйрук менен эле бекитип албайбыз. Мен айттым, бул деген биздин өкмөттүн чечими. Ар бир 5 жылдык биздин программа бар. Республикалык бюджеттен 100 миллион, 130 миллионго чейин каражат ушу вакциналарга бөлүнөт. Анткени биз деген ал жөн эле мындай арзан, же болбосо бир кооптуу эмес, мындай да Кытай анан деп өздөрү айтат да, Кытайдан сатып алдыңар, же каяктан сатып алдыңар арзан вакцина. Бүт бары жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүт эле өлкөгө бергендей кепилдик берген, сунуштама берген, преквалификация өткөн сапаттуу вакциналарды алабыз. Мына аны канча жылдан бери жасап келатабыз. Ошонун ичинде эле ушу ВПЧ вакцина. Экинчиси жана тукумсуздукка алып келет деген. Бул да аныкталган эмес. Мен айтам, ошо канча клинический исследование, мына 270 миллион доза вакцина сарпталыптыр да. Анан бул ушунча доза сарпталгандан кийин ошончо тукумсуздук болду, же болбосо ошо өлкөнүн баягы рождаемость түшүп калды дегенде эле маалымат келмекте 2006 жылдан бери. 2008 жылы ушуну иштеп чыккан ученыйга Нобелдик премия берген. Рак оорунуна, билесиздер, рак оорунуна каршы азыр дары-дармекте иштелип чыга элек. Нобелдик премияны ошого баягы ыйгарган да. Анан биз аны азыр ата-энелер маалыматты силер бул вакцина мынча ооруган, мынча өлдү, анан бул вакцина мындай компоненттүү деп эле бир тараптуу берип атасыңар, бизге илимий изилдөө аныктамаларында бергиле дейт. Ага да макул болуп атабыз. Эми баягы азыр көпчүлүктү бүйүрүн кызыткан бул ушул вакцинанын терс таасири, побочный баягы проявление же эффекция деп коебуз. Кандай терс таасирлери бар экен, бул эми буга чейин баягы изилдөөлөрдө аныкталган да. Ооба, биз деген ошол ар бир вакцина негизи берет ошо терс таасирин, эмдөөдөн кийин тест. Биз клиникалык протоколду иштеп чыкканбыз. Руководстволорубуз бар. Бир гана билесиздер, клиникалык протокол бул буйрук эмес. Бул атайын иштелип чыгат. Бир гана биздин иммунологдор эмес, канча специалисттер, адистер менен аныкталып иштелип чыккан. Болот, ар бир вакцинага биз айтып келебиз. Ооба, убактылуу болот, ошо жери кызарат, температура местный болот, балабыз температура болот, жана ыйлайт. Ошон үчүн баягы биз айтабыз да, алып эле аны эмдөө кабинетке киргенде эле эмне айым келгиле, эмдөөгө келген турбайсыңарбы деп эмдөөнү андай процедуралар болбойт да. Аны
милдеттүү түрдө биздин врач карап, температурасын карап, общий состояниясын карап, ошо бала баягы жакшы эмдөөгө дайын болгондон кийин, здоровый фон деп коебуз, ошондо гана разрешено на вакцинацию деп уруксат бергенден кийин гана эмдөө айым ошол вакцинаны сайып, андан кийин анын милдети 30 мүнөт ошо балдарыбызды карап туруу. Азыр дагы мектеп болсо дагы биз айтып атабыз 15-20 мүнөт кармагыла деп. Ошон үчүн биздин мугалимдер, директорлор, мектептиктер бизге ошо эмдөө кабинетти дагы, анан ошо место наблюдения деп атабыз, ошол жака жакшынакай столдорун коюп, кээ бир мектептер бир булочка, бир чай берип, класс жетекчилери колдорун кармап, баягы билесиздер да, 11 жашта кыздар психоэмоциональный деп. Бул АДСМге деле ушул мектепте эмдөөнү жүргүзгөндө мындай реакциялар болгон. Мен өзүм Баткенде билесиздер, 2 жыл баягы пандемиянын астында дагы бир ушундай учурлар катталып, Баткендин мектебинде баягы бир кызыбыз жыгылып калса, анын артынан 5-6 балабыз жыгылып, бул деген цепная реакция деп коет. Бирөө эле баягы ооруп кетти десе, артында турган окуучу, ошонун эле классташы өзүдөн өзү эле коркуу сезими пайда болуп, уколду көрүп эле коркуу сезими болуп, ал дагы жыгылып калышы мүмкүн. Ушинтип бул Казакстанда жана болгон токтотуу ошонун негизинде болгондо, бир кыз жыгылса обморочный состояние. А обморочный состояние эмне алып келет? Өзүнүн психологиялык кыздын состояниясы. Азыр элестетиңиз, мен ошо бир эле үй бүлө ата эне отуруп, ай сен эртең эмдөгө чакырыптыр, алсаңбы албасаңбы, ай могу сайттан могу маалыматты алып бердим, тукумсуз калып келет экен, өлтүрүп коет экен, жоксо мындай болуп коет экен десе, ошол кыз кандай дайындык менен келет эртең биздин эмдөөбүзгө? Ошон үчүн мен ата энелерге кайрылат элем, ошондой маалыматты эгерде эмдөөгө уруксат берсеңер, биз азыр уруксат сурап атабыз да, мындай кагаз түрүндө эмес, бир гана баягы маалыматты алып, ооба эмдетем десеңер, ошону кызыңыздарды да эртеңкүгө дайындаш керек. Анан эми бул бара-бара бул вакцина мындай акылуу болуп калышы мүмкүнбү же бүттү акысы менен берилеби? Бул биздин бир да вакцина акылуу болгон эмес, бир гана жанагы биздин закон иммунопрофилактика бар эмеспи, эмдөө боюнча а жерде ошо частная вакцинация разрешена в частных медцентрах. Анан по эпидпоказаниям деп, например, жовтый лихорадка, ку деп атабыз, ошол жана менингит биздин календарда жок вакциналарды, эми айла жок, биздин жарандар башка чет мамлекетке учуп баратканда, командировка же болсо бир окууга кетип баратканда чакырган өлкө ушул вакциналарыңар болуш керек деген үчүн барып ошо частный центрлерден алып атат. Биздин улуттук өкмөт бекитилген бүт 13 ооруга каршы вакциналарыбыз баары калкыбыз үчүн бекер. Анда сизге чоң рахмат. Буюрса ушул баштаган ишиңиздерди ийгиликтүү чыгарып, ушу биздин кыргыз элинин саламаттыгы үчүн талкай иштей бериңиздер. Рахмат чоң.